Ааламдашу доорунда ооз-2 салттагы профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу максатында жыл сайын салттуу музыка жумалыгы эл аралык деңгээлде өтүп келет. Устаттан аманат Маржан тобунун кыздары 15 жылдыгына карата айтылуу устаты жана окуучулары менен салттуу музыка жумалыгынын 20 жылдыгына арналган чоң программадагы концерт тартуулашты. Мына ошол улуу мурасты Устат шакирт өнөр-канасы менен улантып келаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Казакстандын Достук орденинин ээси, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, композитор, комузчу, Кыргыздын сыймыктуу аваз үндүү ырчы дастанчы кызы Роза Аманова. Эгемендүү республикабыздагы 25 апрель салттуу музыка күнүнүн 20 жылдыгына арналып отурат да, ошол салттуу музыка күнүндө белгиленгендей эле Устат шакирт өнөр-канасы ошол ата бабадан келе жаткан биздин руханий мурасыбызды аманат катары сактап келгендиги баарыбызга маалым. Устат шакирт өнөр-канасы болгондугу үчүн ошол биз билген ооз-2 салттагы профессионалдык музыкалык искусство баягы бир тарыхта алтын тамга менен калган өнөр ээлерин берди да. Ошол романдын ырчуулунан бери келе жаткан. Мына Токтогул атабыздыкын эле айтыңыз. Кыскасын айтканда бул биздин салттуу маданиятта өзгөчө музыкалык баягы бир табитте элибизге жан дүйнөсүнө жеткирүүдө устаттардын орду өтө маанилүү. Ошол себептен бүгүнкү концертти биз ушул устаттан аманат деп, мындан ары ушул устаттар өзүнүн өнөр-канасы менен ушул салттуу музыка күнүнө карата концерт койсо деген бир изги тилек. Ал эми экинчиси, өзүңүздөр айткандай, Маржан тобуна быйыл 15 жыл болуп отурат чогулганына, түзүлгөнүнө. Мына ошондон бери билинбей 15 жыл өтүп кетиптир. Мен чыгармачылык баягы өмүрүмдө ушундай баягы бир жүрөк жылыта турган нерсе ушул окуучуларымдын алды Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наамга ээ болуп отурат. Бүгүнкү күнү биздин Улуттук Илимдер Академиясынын коомдук бөлүмүндө салттуу музыка жана искусство борбору ачылды да. Бул борбордун азыр иштей турган иштери өтө көп. Анткени бул борбор фольклор менен дагы ар кандай искусствонун тармактары менен тыгыз байланышта иштейт. Мисалы үчүн фольклористтер ал жаңагы текстин издеп калып атпайбы? Мисалы Генже эпосторду айтса, же болбосо элдик поэмаларды айтса, элдик ырларды айтса, бул борбор ошондогу музыкалык жагын, анын шайкештиги, текст менен, андан өзгөчөлүгү, анан менен бирге жанакы комуз эмесинде кандай, башка аспаптарда чоордо же башкаларда кандай деп ошол эле музыканы изилдешет да. Маржандын кыздары ооз-2 салттагы адистик музыкалык өнөргө арналган айтуучулук, аспапчылык жана аваздык аспапчылык боюнча Кенже Урактагы бөбөктөрдөн тартып, өспүрүм улан кыздарды окутуп, үйрөтүп, улуу мурасты өз куту менен, шаңы менен алып келе жатышат. Мынакей окуучуларым менин шакирттерим менен жакшынакай бир чыгармабызды даярдап, биз абдан мынакей өзүм да ушу бала кезде 17 баягы мектепти бүтүп эле ушу эжекем колуна келдик эле 5 жыл сабак алып, өнөрдү аркалап, үйрөнүп кеткенбиз. Эми мына ошо эжекебизге чоң рахмат, ушундай улуу өнөрдү үйрөткөнүнө миң мертебе таазим кылабыз. Роза эже аман болсун. Дагы көп жетишкендиктер болуп эле ушу эжекебиздин жанында биз да жүрө берели. Мен деген комузду 5 жашыма менен чертип баштагам. Эжекемди деген Роза Аманова үйрөткөн, окуткан. Ошо мен бияка келгениме сыймыктанам. Эзеңби деп кайда жүрсөң ойлор ким? Бар тапканын сага
атайын ушул Токтогул районунан бүгүнкү өткөрүлүп жаткан салттуу музыканын 20 жылдыгына карата өткөрүлгөн Роза Аманова жана Маржан тобунун концертине катышуу үчүн атайын окуучулар менен келдим. Токтогул райондук балдар музыкалык мектебинин Комуз жана Ырдастан классынын окуучулары бүгүнкү күндө ушул устаттан аманат деп айтмакчы. Ушул устатыбыздын улуулардан алган өнөрүн бизге үйрөтүп жатпайбы? Ошол өнөрдү биз кайра шакирттерге аманат кылып берүү максаты. Эгер билсең колду бер, бир жүрөлү данагыз, эки келбес өмүрдүң ай бир сүрөлү данагыз, ой данагыз, данагыз, эй данагыз. Айрыкча терме, санат насыят, нускалуу ырдастандарды жайылтууда Роза Аманова менен Маржан тобунун кыздары өрнөктүү өнөр сапарында келатышат. Өтө толкунданып турган учур. Мен эжеге деген 10 жаштарымдан баштап 3 класс канча жашта болуп калабыз ошондо. Ошол убакыттан бери устат шакирт болуп чогуу бирге жүрөбүз. Эженин устаттары менен бирге Кыргызстанды бүтүндөй кыдырып концерт берген күндөр болду. Бизден залкар аталарыбыз Асек Жумабаев, Болуш Мадазимов, Эстебес Турсуналиев аттуу устаттар менен биргеликте Калыбек агайдын дагы баягы тарбиясын алып калдым. Ошол адамдардын батасын алып, эжебиздин эме айта турсак көп мактай турган көп нерсе бар. Себеп дегенде комузду кыргыздын көнөрбөс бул комузун кыргыздын көкүрөгүндө ырларды муундан муунга жайылтып атат да. Эң башкы максат ушу эженин максаты ушул да. Бизге да ушинтип айтар эле, ошо силер билгениңерди өзүңөрдүн кийинки муундарга өткөзгүлө деп. Биз ошо колубуздан келишинче ошо кийинки муундарга өткөзүп берип, эжеден алган сабагыбызды кийинки муундарга кандай үйрөнсөк ошондой боюнча кайра ошо кыргыздын комузу жоголуп кетпесин, кыргыздын салттуу музыкасы жоголуп кетпесин деп ошол бир жакшы таризде эр шаркак болуп ошо келатабыз. Кыргыздын бүтүндөй турмушун кубулжуган гүлөргө салып, айтып бүткүс керемет аламга айландырган өнөр ээлеринин чыгармалары көнөрбөс рух казнасы, калыптанган маданиятты асырап алуу жана келечегине кам көрүү элдин парзы. Дал ошол маданият менен тарыхты бириктирип турган көпүрө бул нукура таланттуу адамдар.